Хоррор же болбосо коркунучтуу тасмалар ойлонгон ойду толук кандуу ишке ашыруу жагынан эң татаал жанрларга кирери талашсыз. Мисалы комедиялык тасмаларды жаратууда кызыктуу тамашалар жетиштүү болсо, же ошол эле блокбастерлер үчүн жакшы экшн сценаларды тартууга жетиштүү бюджет болсо, анда мындай фильмдер ийгиликке жетиши мүмкүн. Ал эми бул ойду үрөй учурган тасмалар жөнүндө айтуу кыйын. Себеби арбактар, вампирлер, маньяктардын баары эле көрүүчү үчүн көнүмүш нерсеге айланып бүткөн. Дээрлик ар бир коркунучтуу тасмада кайтыланган клише сценалар азыркы учурда эч кимди таң калтырбайт да коркутпайт. Ушундан улам аталган жанрдын таасирин төмөндөп, анын ийгиликке жетиши үчүн чыңалууну чеберчилик менен түзө билүү эң негизги талапка айланды десек жаңылышпайбыз. Албетте, бул жанрдын чыгармачылык жаатта мүмкүнчүлүгү чексиз. Мисалы 2017-жылы чыгып, Оскар сыйлыгына татыган Джордан Пилдин Get Out Прочь фильми бизге хоррор. Бул жөн гана үрөй учурган тасма эмес, терең социалдык ойлорду жеткирүүгө эң ылайыктуу платформа экенин эске салган. Бул тасма расизм маселесин жана Black Lives Matter кыймылынын доорундагы коомдук күрөштү чагылдырып, чоң резонанс жараткан. Демек жанрдын мүмкүнчүлүгү чоң болгону менен коркунучтуу тасманын күйөрмандарынын жүрөгүнөн орун табуу ар бир режиссердун колунан келе берген иш эмес. Ал үчүн күчтүү сценарий, терең ой, туура визуалдык атмосфера жана таасирдүү үн коштому шарт. Мындай жанрды кыргыз кинематографиясында ийгиликтүү ишке ашыруу оңойго турган жок. Болгону жарым жылдай мурун Радик Ешимов тарабынан тартылган От аттуу биринчи сапаттуу кыргызча коркунучтуу кино тасма жарык көрдү. Аны 1-1 студия тарткан жана фильм дароо эле көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болду. Эмне үчүн дал ушул От тасмасы кыргыз киносунун тарыхындагы эң маанилүү тасмалардын бири болуп эсептелет. Келгиле, бирге талдап көрөлү. Союз маалында кыргыз кинематографиясы эң мыктылардын бири болуп келген. 60-70 жылдары кыргыз керемети деп аталган көрүнүш жаралып, Төлөмүш Океев сыяктуу мыкты режиссерлордун чыгармачылыгы менен бир катар таасирдүү тасмалар жарык көргөн. Бирок 0-чү жылдардан тарта кыргыз киносу сапаттык жагынан алсырай баштаган. Ал жылдары экрандарды примитивдүү комедиялар каптап кеткен. Фильмдин аталыштары кудалар, бажалар, байкелер сыяктуу туугандыкты чагылдырган сөздөрдү колдонуп, өзүнө көрүүчүнү тартууга аракет кылган. Ушундай шартта хоррор жанры кандай гана кейиштүү абалда болгонун өзүңүз деле элестетип жатсаңыз керек. Биз башта айткандай, бул жанр өзүн көрсөтүш үчүн туура чөйрө жана чеберчиликти талап кылат. Кыргызча коркунучтуу тасмалардын алгачкыларынын бири жана ошол кездеги эң таанымалы 2007-жылы тартылган Кайып булак тасмасы. Чын-чынына келгенде бул фильм өзүнчө бир талдоого арзыйт. Анткени Кайып булак кино кантип тартылбаш керектигин бетке кармагандай көрсөтүп турат. Эми аталган фильмге кичине токтоло кетсек, тасманын жаратуучулары ошол жылдары сахнада эң популярдуу болгон эстрада жылдыздарын жапырт чакырышкан. Мындай кадам менен көрүүчүнүн көңүлүн бурганга аракет кылышкан. Бирок актёрдук чеберчиликке анча деле көңүл бурулган эмес. Сценарий алсыз, диалогтор болсо жаттап алгандай клише жана штамптарга толуп калган. Айрыкча урматтын бутун кокустатып алып, кыйналып жүргөн эпизоддору же монстрдун пайда болушу жөнөкөй жана ишеничсиз көрсөтүлгөн. Ал эми тасманын аякташы таптакыр көңүлдү суута тургандай. Көрүүчүгө 1,5 саат бою коркунучтуу окуялар көрсөтүлүп келип, акырында баары жөн гана түш болуп чыга келет. Каармандар аман эсен, эч ким эч нерсе болгон эмес. Мындай көрүнүш кино тармагында эң жалкоо жана сапатсыз аяктатуунун үлгүсү катары эсептелет. Мындай сапатсыз тасмаларды тарткан доор бактыга жараша артта калды. Бүгүнкү кыргыз көрүүчүсү хоррор жанрына мурункудай мамиле кылбайт. Талап жогорулады. Ошондуктан От фильмин жараткандардын бул ишке канча күч, канча эмгек жумшаганы көпчүлүктүн купулуна толду десек жаңылышпайбыз. Биз албетте бул видеону көрөрдөн мурда тасманын өзүн көрүп чыгууну сунуштайбыз. Бирок коркунучтуу фильмдер баарына эле жага бербесин түшүнүп турабыз. Кээ бир адамдар бул жанрга жөн эле даяр эмес, же убакыт короткусу келбейт. Ошондуктан келгиле, тасманын жаратуучулары бул ишке канчалык олуттуу мамиле кылганын бирге карап көрөлү. Алгач кыскача сценарийине токтоло кетели. Фильмдин алгачкы кадрларында айылдагы дүкөндүн жанында жергиликтүү тургундар жакынкы үйлөрдүн биринде чыккан өрт тууралуу сүйлөшүп жатканын көрүүгө болот. Өрт болгон үйдө жаш жубайлар Марат менен Асель, ошондой эле аларга жакында эле көчүп келген Мараттын апасы Фарида жашачу. Айыл тургундарынын бири Жыргал байке окуянын чыныгы себебин билерин айтып чыкканына күбө болобуз. Анын айтымында өрт сырттан эмес, үй бүлөнүн ичинде мурда эле башталган.
Жыргал Байкенин версиясы боюнча Мараттын апасы Фарида кара күчтөргө ээ. Каргыш салып, табият кубулуштарын башкарып турган чыныгы сыйкырчы болуп чыга келет. Ал мунун баарына өзү күбө болгонун да баса белгилейт. Айыл тынч па? Тынч. Фарида үй бүлөгө көчүп келгенден кийин ал акырындык менен кош бойлуу Аселди акылынан адаштыра баштайт. Максаты анын баласын тартып алуу болгон. Кийинчерээк белгилүү болгондой, Асел менен Марат буга чейин уулу Амирди жоготушкан. Алар тоого эс алууга барып, Амирди ошол жакта унутуп кетишкен. Эсине келип кайра барганда аны карышкыр талап кеткенин көрүшөт. Болгон окуя үчүн Фарида келини Аселге күнөөнү жүктөгөн. Ал Аселге ишенбей, экинчи небересин сактап калуу үчүн белгисиз доктурларды чакырып, баланы анын ичинен алып чыгарууга аракет кылган. Асел бул аракетке каршылык көрсөтүп, өзүн коргогон учурда ашканадагы газдын вентилин ачып жиберет. Натыйжада өрт чыгып, каргашалуу окуяга себеп болот. Кийинки эпизоддо биз кайрадан ошол эле дүкөндү көрөбүз. Бул жолкусунда кошунасы Дурус Жыргал Байкенин айткандарын четке кагат. Ал болгон окуянын чыныгы себептерин билерин айтып, Мараттын апасы Фарида таптакыр күнөөлүү эмес экенин баса белгилейт. Мына ушул ыкма фильмдин сценарийинин өзөгүн түзөт. Көрүүчү ар башка версияларды көрөт. Ар бир кошунанын көз карашы аркылуу окуя субъективдүү чагылдырылат. Ошол эле учурда ар бир версия менен бирге тасманын жалпы атмосферасы, визуалдык чечимдери жана сеттинг да өзгөрөт. Дурустун версиясы боюнча окуя таптакыр башкача өңүттө өнүккөн. Анын айтымында уулун жоготкондон кийин Асел акыл эсинен айнып калган. Марат апасын чакырган себеби да башка болгон. Ал аялын жиндерден арылтууга жардам сураган. Фарида келинин абалын көрүп, анын психологиялык же медициналык жардамга муктаж экенине ынанат. Марат болсо молдолор тобун чакырат. Алар жин чыгаруу жөрөлгөсү менен алектенишип, Аселдин ичиндеги жинди кубалаганга аракет кылышат. Бирок жөрөлгө жүрүп жаткан учурда Асел алардан качып чыгып, күтүлбөгөн жерден үйдө өрт чыгарат. Жыргал менен Дурус бири-биринин версиясын четке кагышып, дүкөндөн чыкканда талкууга дагы бир каарман Айсалкын кошулат. Ал Дуруска өзүнүн мурунку версиялардан айырмаланган көз карашын айтып берет. Анын айтымында окуянын чыныгы күнөөкөрү Марат. Ал өзүн эл алдында жөнөкөй жана камкор ата катары көрүнгөсү келгени менен, чын-чынына келгенде ал зомбулук көрсөткөн, зөөкүр жана агрессивдүү адам болгон. Уулу каза болгондон кийин Марат баласынын өлүмүнө Аселди күнөөлөп, күн сайын көгала муштум кылып сабап, кыйнап, коркутуп, психологиялык басым жасап жүргөн. Аселди тез арада больницага алып барыш керек. Башында чоң шишеги бар экен. Сотрясениясы да бар окшойт, кечке эле кузуп атат. Ой, айрылайын. Акыр. Окуй айрылайын. Айсалкын дал ошол көрүнүштөргө күбө болгонун айтат. Асел үзгүлтүксүз зомбулуктан кийин өзүн чындап эле күнөөлүү сезе баштайт. Ал болгон окуя үчүн жоопкерчилик өзүндө экенине ишенип, эгер кайра кош бойлуу болсом, баары оңолот деген ойго байланып калат. Ушундан улам акыл эсинен тайып, бара-бара куурчакты өзүнүн баласы катары элестете баштайт. Марат дагы бир жолу молдолор тобун чакырат, бирок алар Аселде эч кандай жин жок экенин айтышат. Дал ушул учурда Асел качып чыгып, үйдө жардыруу уюштурат. Марат, кечирип койчу мени. Айсалкын болгон окуяга жүрөгү сыздап, өзүн күнөөлүү сезет. Анткени Асел ага кайрылып, эгер арыз жазсам күбө болуп берчи деп суранган экен. Бирок Айсалкын жардам берген эмес. Эми болсо, кеч болсо да ошол чечим үчүн өкүнгөнүн көрүүгө болот. Дурус аны бул темага кайтып келбөөгө жана башкалардын үй бүлөлүк ишине аралашпоого үндөйт. Фильмдин акыркы кадрларында биз Айсалкындын милиция кызматкерлерине барып, Маратка каршы көрсөтмө берип жатканына күбө болобуз. Ошентип ал кеч болсо да зомбулукка каршы туруп, жарандык парызын аткарууга чечкиндүү кадам жасайт. Бул фильмдин көркөмдүгү тууралуу сөз кылуу үчүн сценарийге аз да болсо баш багуу зарыл эле. От тасмасы бизге бир эле окуяны 3 ар башка кошунанын көз карашы аркылуу көрсөтөт. Бирок Жыргал, Дурус жана Айсалкындын бири да бардык окуяларга түз катышкан эмес. Алар айтып берген нерселер болгону алардын жоромолдору, жеке элестетүүлөрү жана фактыларды өзүнө ыңгайлаштырып түшүндүрүүлөрү катары бааласак болот. Бул жагынан алганда От тасмасы Кристофер Ноландын мыкты чыгармаларынын бири болгон Мементо фильмин эске салат. Ал тасмада да көрүүчү чындыкка жеттим деп ойлогон сайын жаңы фактылар пайда болуп, баарын кайрадан башкача кабылдоого мажбур болот. Фильм негизинен 3 негизги бөлүктөн турат: күнөө, актоо жана себеп.
Бул 3 бөлүк 3 ар башка көз карашты жана 3 түрдүү эмоцияны чагылдырат. Көрүүчү бул этаптар аркылуу тасмага сүңгүп кирип, акырындап анын маңызын аңдап түшүнө баштайт. Фильмдин биринчи бөлүгүндө көрүүчү Мараттын апасы Фариданын күнөөлүү экенин толук ишенүү менен кабыл алат. Анын сыйкырчы экени, кандайдыр бир кара күчтөргө ээ экени ынанымдуу сүрөттөлөт. Бул хоррор жанры болгондуктан мистика менен табияттан тыш кубулуштардын болушу көрүүчү үчүн айдан ачык көрүнүш. Экинчи актта болсо экрандагы окуялар таптакыр башка нукка бурулат. Көрүүчү ага көрсөтүлгөн окуя бирөөнүн баяны, ал эми чындык баяндоочуга жараша гана өзгөрөрүн түшүнө баштайт. Бул бөлүктө Мараттын апасын актоого аракеттер жасалат. Ал сыйкырчы эмес, анын аракеттери түшүнүктүү жана логикалуу экени чагылдырылат. Анын ордунда башка бирөө болгондо мүмкүн дал ошондой чечим кабыл алмак. Ошентип көрүүчү Фариданы актай баштайт. Бирок ага карабастан, бул баскычта көрүүчү үчүн бул тасма хоррор экени жана анда фантастикалык элементтер орун алары нормалдуу эле көрүнүш катары кабыл алынат. Себеби тасмада ошол эле Аселдин акыл эстен тайган көрүнүштөрү же жин чыгаруу сыяктуу эпизоддор ынанымдуу көрсөтүлөт. Бул учурда көрүүчү тасманын экзорсизм жана жин чыгаруу тууралуу чыгарма болушу мүмкүн деген бүтүмгө келиши толук ыктымал. Үчүнчү бөлүктө окуянын сөзсүз үчүнчү чындыгы бар экени айдан ачык билинет. Албетте, муну кылдаттуу көрүүчүлөр буга чейинки бөлүктөрдө деле байкай башташкан. Бирок дал ушул 3-актта сюжет ичиндеги буга чейинки майда барат ишараттар акыры өз ордун табат. Көрүүчүнүн алдында өрттүн чыныгы себеби ачылат. Бул эч кандай сыйкыры жок эле үй бүлөлүк зомбулуктун үрөй учурган көрүнүшү экени көзгө сайгандай таамай көрсөтүлөт. Кыздын үзгүлтүксүз басым жана ур токмоктон улам акылынан ажырап, өзүнө кол салуу менен бирге башканы да жок кылууга барган каргашалуу окуя экени аныкталат. Ошентип окуя бүткөндөй болот. Бардык фрагменттер бир бүтүн, ачык жана жүрөктү сыздаткан чындыкка айланат. Бул тасма биздин кабылдообуз менен атайлап ойноп, газлайтинг кылат. Максаты көрүүчүнүн аң сезиминдеги эски түшүнүктөрдү, алдын ала калыптанган ой пикирлерди биринен сала бири талкалап, акырында чыныгы себепти ачып берүү. Чынчынында келгенде фильмде эч кандай магия жок. Кыздан жин издөөнүн же орто кылымдагыдай аялдарды ведьма деп куугунтуктоонун да кажети жок. Бул тасма коркунучтуу сыйкыр, магия же жиндер тууралуу эмес. Бул тасма коркунучтуу чындык тууралуу. Бул коркунучтуу чындык эптеп эле зөөкүр эркектерди актап чыгуу үчүн аялдарды күнөөлүү кылып көрсөтүү же жада калса мокочуга айлантууга байланыштуу чындык. Тилекке каршы, көпчүлүк үчүн турмуштагы чыныгы зомбулук тасмада көрсөтүлгөн ар кандай жин шайтандардан, сыйкырдан да коркунучтуу. Ошол эле кулак мурду кесилген же жубайына дөңгөлөктөрдү байлап, үстүнөн муздак суу куйган учурларды эстебей коюуга мүмкүн эмес. Ушундай үрөй учурган окуялардын фонунда от жөн эле коркунучтуу кино тасма эмес. Бул тасма сценаристтердин көрүүчүнүн аң сезим менен кылдат иши, алдын ала калыптанган ойлор менен күрөшүүгө чакырыгы жана чыныгы себепти түшүнүүгө багытталган терең изденүүсү десек жаңылышпайбыз. Фильмдин финалдык кадрында Айсалкын күбө катары үн катуусу жөн гана сюжеттик жыйынтык эмес. Бул авторлордун башкы ою. Алар муну менен көрүүчүнү үн катууга, кайдыгер болбоого, чыныгы зомбулукка каршы турууга үндөгөн билдирүүсүн айгинелейт. Дал ушул айкын жана таасирдүү месседж от тасмасын мыкты социалдык билдирүүлөрдүн катарына кошот. Келгиле, эми бул тасма кантип көрүүчүнү башынан аягына чейин чыңалууда кармап, болуп жаткан окуяга толук ынандырарын талдап көрөлү. От тасмасы хоррор жанрынын визуалдык жана үн ыкмаларынын эң мыктыларын өзүнө камтып, аларды өз алдынча күчтүү куралга айланта алган. Тасманын саспенси жана коркунуч жараткан учурлары бул албетте буга чейин жаралган ондогон эмгектердин таасиринин натыйжасы. Дал ошол эмгектер өзүнө таандык визуалдык жана аудио код түзүп, бүтүндөй жанрдын тилин калыптандырган. Бул жерде бир маанилүү чекти так белгилеп коюшубуз керек. Мындай ыкмаларды кайталап колдонду деп эле ар бир фильм кайып булактын деңгээлине түшүп кетпейт. Маселе ыкмаларда эмес, аларды канчалык ылайыктуу жана орундуу колдонгондо жатат. Келгиле, айрым мисалдарды карап көрөлү. Төмөнкү эпизоддордо үн эффекттер менен камера бурчтары жанры үчүн тааныш жана таасирдүү элементтер катары колдонулган. Апамга көз болуп турасыз.
Ошондой эле өзүнчө көңүл бурууга арзуучу эшиктин өзүнөн өзү жабылышы же ачкычтын айланып кетиши. Терезеден көрүнгөн силуэт. Курчак. Же дуалдарга түшүрүлгөн белгисиз эзотерикалык символдар. Мунун баары хоррор жанрынын классикалык ыкмаларын болгон так жана даана шилтемелер. Бирок алар жөн гана эффект жаратуу үчүн эмес, сценарийди байытуу үчүн анын өзөгүнө органикалык түрдө киргизилген. Эң маанилүүсү, бул эпизоддордун дээрлик баарынын сыры кийинчерээк ачылып, окуянын өнүгүшүнө түздөн түз таасир берет. Аселдин тамак жеп жаткан эпизоддору. Жана көз мончок менен байланышкан кадрлар. Бул каяктан? Болсо, кадимки кыргыз үйүнүн атмосферасын түзүүгө чоң салымын кошот. Бул көрүнүштөр окуя кыргызга таандык үйдүн атмосферасында болуп жаткандай сезимдерди тартуулоо менен окуялар кандайдыр бир деңгээлде көрүүчүгө таандык чөйрөдө ишке ашкандай таасир калтырат. Бул жерде албетте продакшн командасынын эмгеги мактоолорго арзыйт. Ооба, алар буга чейин колдонулуп келген хоррор жанрына мүнөздүү кадрларды жана ыкмаларды колдонушкан. Бирок ошол эле учурда бул элементтерди жергиликтүү контекстке жараша абдан чеберчилик менен ылайыкташтырып, сценарийдин өзөгүнө органикалык түрдө киргизишкен. Дагы бир белгилей кетчү жагдай бул актерлордун чебер оюну жана мизансценалардын жогорку деңгээлде иштелгени. Айрым эпизоддор 3 ирет 3 башка шартта тартылган. Ар бир сеттинг өзүнчө эмоционалдык таасир жаратышы керек болгон. Жөн гана байкап көрүңүз. Бир эле окуя, бир эле сюжеттик бөлүк, бирок актерлордун оюну жана кадрлардын түзүлүшү өзгөргөндө пайда болгон эмоция да такыр башкача болот. Çınımda etçi. Marat mı? Қойшы сен. Тұрғашы бияқа. Ақырғы жол айтып отам, жат дейм. Жат демей саған, Asel! Асел. Асел. Качтык, Марат. Ем қайқа қачасың. Қайқа қачасың еді? Бүгүн биз бул тасманы канчалык деңгээлде толук ачып бере алдык, так айтуу кыйын. Бирок бир нерсе талашсыз. От жөн гана хоррор же коркунучтуу тасма эмес. Бул тасма актерлордун мыкты оюну, таланттуу сценаристтердин зор эмгеги, башка хоррорлордон алынган тажрыйбанын өзгөчө чеберчилик менен колдонулушу жана анын жергиликтүү чөйрөгө ылайыкташтыруунун ийгиликтүү мисалы. Мунун баары сапаттуу продакшн менен айкалышып, тасманы өзгөчө деңгээлге көтөрөт. Ал эми эң башкысы, бул тасма жөн эле попкорн жеп отуруп көрө салчу фильм эмес. Фильмдин тереңинде чоң идея жатат. Ал идея негизи эле кино тасманын чыныгы максаты болгон коомду жакшы жагына өзгөртүүгө үндөө. Бул өзгөрүү ушул жерде азыр башталышы керек. Сиздер менен Evidence редакциясы болду. Кийинкиде кайсыл фильмди талдайлы? Комментарийге өз пикирлериңерди калтыргыла.